Криминал бүгін Жанар Акаевди башкарат. Криминал бүгін парламентти башкарат. Криминал керек болсо бүгін бийликти башкарып атат да. Түрмөнү жөн эле койсун, ал түрмөнү көрө элек да. Ошол Азимрой ИИМдин 95 жылдыгына байланышкан медаль алып атат, сыйлык алып атат. Бул жөнүндө эмне чыкпайт. Канча деген саясий ишмерлер түрмөдөн өлүп, тирүү кирип, өлүп чыгып атышат да. Мени камап да коюшу мүмкүн, өлтүрүп да коюшу мүмкүн. Бирок Садыр Жапаровдун бийлигин Ташиев тартып алат деп. Ошол тымыздын ишке ашып келатат. Жерди саткан, үзөң кугушту саткан Акаев эмне болду? Элине отпай, жерине отпай жүрөт. Каркараны саткан Бакиев эмне болду? Элине отпай, жерине отпай жүрөт. Андан кийин келген Атамбаев жер саткан жок, түрмөдө болсо да бүгүн Кыргызстанда, элинде, жеринде. Арбаңыздар, PR TV'нин көрүүчүлөрү, бүгүн биздин конокто жарандык активист Тилекмат Күрөңов келип отурат. Арбаңыз, Тилек мырза. Бүгүн сиз менен ушул эркин темада баарлашалы деп турабыз. Өзүңүз билгендей бүгүнкү саясий кырдаал, анан сиз дагы баягы акыйкатсыздыкты башыңыздан өткөрүп, абакка отуруп чыктыңыз. Ушунун айланасында кеп кылалы деп турабыз. Менин ушул алгачкы суроом, ушул сиздин абакка отуруп калышыңызга негизги себеп эмне болду? Сиз баягы бийликти катуу сындаганыңыздын кесепети болдубу же чындап эле мыйзамсыздыкка бардыңыз беле? Алгач ушундан баштайынчы суроону. Ушул эки боюнча айтсаңыз. Саламатсыздарбы? Мен чыкканыма 1-2 аптанын жүзү болуп калды. Ошол бизге мага жеке коюлган айыптардын ичинен ошол бийликти күч менен басууга аракет кылды. Анан 2020 туп-туура мындан 2 жыл мурун 2020-жыл 5-октябрдагы революцияда добуштарды сатып алды деген айыптар коюлган. Эми бул акылга сыйбаган айыптарды мага койгон. Ошондо бүгүнкү соттун чечиминин, тергөөнүн, бийликтин логикасына салсак, 2020-жыл 5-октябрда 15 000 киши мага нааразы болуп чыккан болуп атат. Себеби ошол жокко чыккан шайлоого жалгыз мен күнөөлүү болуп атам. Жалгыз мен соттолуп, ошол мөөнөтүндө отуруп чыктым да. Жалгыз мага айып такты. Ошол жактан чакырылган күбөлөрдүн дээрлик бардыгы менин пайдама көрсөтмө берсе дагы, жок бул добуш сатып алган деп үй бүлөмдү чыркыратып барып туруп мени камап коюшту. Эми менин жазган постторумда дагы эч кандай чакырык жок болчу. Бийликти басып алганга аракет да жок болчу да. Бизде же Мадумаровдукундай 100 000 деген 200 000 деген электоратыбыз жок. Атамбаевдукундай артыбызда 100 000 200 000 элибиз жок. Чыгып элди алып чыгып бүгүнкү бийликти солкулдатып кое тургандай. Бирок бизде чындык болгон да. Биздин чындык буларды бийлигин дагы жүрөгүн да солкулдатып койду да. Ошол себептен мүмкүн башкаларга да сабак болсун деди. Бизди дагы чындыкты кайра айта бербесин деди. Ошол себептен темир тор артына жаап жашырышты. Содалашып, коркуп, сынып калган жокпуз. Себеби ак жерибизден кетип атканыбызды билебиз. Бардыгы билет. Ошонто отуруп, мөөнөтүбүздү аяктаганча отуруп чыктык. Акыр аяна чейин отурдуңуз, ошо күнү саатына чейин отурдуңуз окшойт сиягы. Ооба, эми мыйзам боюнча эл катары жатак абагына колонка деп коет, ошого деле чыгарса болот эле мени. Мыйзам боюнча УДО деп коет, мөөнөтүнөн мурда шарттуу түрдө бошотот. Мыйзам боюнча мунун баарында менин укугум бар болчу. Бирок эч кандай негиз жок. Мыйзамдын баарын тебелеп тепсеп, мени мыйзамсыз камашса дагы мыйзамдуу түрдө өзүмдүн эркиндигимди бербей, ошол соттолгон мөөнөтүндү акыр аяна чейин отурганга мажбур кылышты. Отуруп чыктык. Ушул жанагы бийликти басып алууга чакырык, анан кийин добуш сатып алуу деген мыйзамсыз аракеттер негизинде камалып отуруп чыктым деп атпайсыздар. Бирок бул жөнөкөй эле себеп болушу мүмкүнбү? Анткени буга чейин постторуңда жетим тоону коргоо боюнча чоң маселелерди, ачуу пикирлерди айттың эле. Ошол өзүң айткандай кийинкилерге сабак болсун деген негиз болду да окшойт бул жерде. Кандай дейсиз? Албетте мен жогоруда айтып өткөндөй биздин чындыктан коркту дебедим. Биздин чындык булардын жүрөгүнүн ушун алды да. Ошол жетим тоо боюнча, Кумтөр боюнча, Кемпир-Абад боюнча биз 1,5 жыл мурун айтып баштаганбыз. Эскерткенбиз. Ушундай болот. Чек ара боюнча байма-бай айтып турганбыз. Бирок өздөрүнүн баягы менчик массалык маалымат каражаттары аркылуу, өздөрүнүн менчик кара жашиктери аркылуу, фейктер аркылуу бизди каралатып, эл бузар, душман кылды. Биз болгон чындыкты гана айтып турдук. Жетим тоо боюнча
элдин пайдасына чечилсин дедик. Биз негизи эле бул жетим тоо ошол убакта актуалдуу болуп аткан үчүн жетим тоонун коргоо кыймылын түзгөнбүз. Бирок максаты бүтүндөй кен байлыктар бир ууч ошол үй бүлөлүк клан дейбизби, криминалдык клан дейбизби, ошолорго кызмат кылып калбасын, ошолордун үзүрүнө, ошолордун чөнтөгүнө иштеп калбасын деген ойдо айтканбыз. Анан эң негизги талаптарыбыздын бири дагы бүгүнкү бийлик кылган, анын ичинен президентибизди президент кылган бул кум төр маселеси болгон. Ошол кум төр маселеси боюнча убадаларын аткарсын, чындап бүгүнкүдөй эмес, бүгүн алдык элдин мүдөөсү аткарылды деп атпайбы? Элдин мүдөөсү мындай эмес болчу да. Элдин мүдөөсү 3,5 миллиардтан кур калып калыш эмес болчу. Элдин мүдөөсү ошол ууланган хвостохранилищалардын баары калып калыш керек эмес болчу. Элдин мүдөөсү жана 26% биздин дивидендтен ажырап калыш керек эмес болчу. Мындай минтип алганча албай эле койсо жакшы болмок. Биз ошону айтып атканбыз. 1,5 жыл мурун айтып аттык, биздин жагыбызды дагы жабыш максатында, анан албетте дагы башка көптөгөн мекенчил инсандарды дагы айтпасын деп айтты. Бирок бүгүнкү күндө мен ойлойм, бийлик түшүндү болуш керек. Камоолор менен, сабоолор менен, коркутуулар менен, керек болсо өлтүрүүлөр менен дагы чындыкты жаап жашыра албайт. Айды күндү алакан менен жаап жашыра албайсың. Шибегени капка ката албайсың дегендей, чындык качан болбосун, каяктан болбосун калкып чыга берет. Бүгүнкү күнгө чейинки кылып аткан бийликтин чечимдери, кадамдардын артында биздин улуттук кызыкчылык сакталып атабы, сакталбай атабы, ошонун баарын 1,5 жыл мурун биз ачык айтып жаман көргөнбүз. Бүгүн мына туу чокусуна келди, жетти, чечилгенин көрүп атабыз, жерлерибиз кетип атат, кумтөрдүн жыйынтыгын көрдүк, кимге иштеп атат, алтындын дайыны жок, ал боюнча отчет берүүдөн баш тартып атышат. Биз болгон ачык айкындуулук, кумтөр элге өттү деди, демек эл билиш керек да чындыгын. Элдин пайдасына чечилип атат деди. Ошол эле Баткен маселеси, чек ара маселеси, ошол эле Кемпирабад элдин пайдасына, жердин пайдасына чечилди деди. Анда протоколду эмнеге жаап жашырат? Элдин пайдасына чечилсе, эл билсин да, эл өзү таразалап алсын. Пайдабызга чечилдиби, же пайдабызга чечилген жокпу? Ушул жогоруда сөзүндө белгилеп атасың, ушу буга чейин эле азыркы болуп турган көрүнүштөрдү астына алып айтып атканбыз депчи. Эми азыркы учурда чындап болуп аткан көрүнүшкө кандай карайсыздар? Ошол эле Кемпирабад, ошол эле чек ара, жана посттордун алынышы, бүгүнкү күндөгү жана протоколдордун ачыкка чыкпай атышы, мунун артында эмне турат деп ойлойсуз? Бул элдин чындап эле талабы аткарылып атабы, же кызыкчылыктардын баары көмүскөдө калып, айрым бир топтордун гана бир пайдасына иштеп атабы азыркы учурда? Кандай көз караштасыңар азыр? Учурдагы кырдаал боюнча айтсаңар. Ошол чек арадагы жана Кемпирабадтагы бүгүнкү токтолсок, 4 пост алынды. Муну элдин макулдугу менен алынды деп атат. Биздин пайдабызга чечилди деп актанып атат бүгүнкү күндөчү бийликчи. Анда эмне эл бүгүнкү күнгө чейин ошол 4 постту алып берип койгула. Бизге тынч жашаганга ошол тоскоол болуп атат деп бир да бир суранган эмес. Барган депутаттардан, талапкер болуп барган президенттерден, ошол 4 посту алсаңар биз силерге шайлайбыз. Биздин маселе ошол болуп атат. Ошол 4 посту алып койсоңор эле бир түн ичинде үйүбүздөн качпай калат элек, ок атылбай калат эле, тынч жашайт элек, ошону алып берип койгула деп бири да буга чейин талап койгон эмес. Эл мурда кааласа, мурда эле бул маселе көтөрүлмөк. Мен ойлойм, биякта чоң сыр бар. Сөзсүз түрдө улуттук кызыкчылыкка, мамлекеттик кызыкчылыкка каршы келген сыр бар. Тар чөйрө билген сыр бар. Жана ошондой эле Кемпирабад боюнча кече жыйын болду. Өзгөндө президентибиз барды, Камчыбек Кыдыршаевич барды досу. Бул жактан дегенде эле тар жабык залдын ичинде өтүп атат. Бул чоң маселе жаратат. Себеби элдик президент ошол өзүнүн шайлоо убагында талапкер болуп турганда миңдеген адамдарды чакырып стадионго бардыгын айтып берчү да, программаларын айтып берчү. Чындап элдин жердин пайдасына чечилген болсо, ошондой кылып элдин баарын чогултуп туруп бардыгына айтып койгонго эмне тоскоолдук болду? Бул жактан өзүнүн тарапташтарын, тар чөйрөсүн, өзүнүн мындайча айтканда дүжүрлөрүн, өзүнүн командасын чогултуп алып, чындык, акыйкат үчүн ичинен сүйлөп суроо бергендерди улам сыртка сүйрөп чыгып милиция кызматкерлери. Ошол жакта биздин жарандарыбызды даярдалган суроолорду берип, даярдалган
жоопторду беришип, ошол жактан өздөрүнүн даярдап койгон кишилерине кол көтөртүп, бүттү макулубуз чечилди деген бул абсурд маселе. Мен албетте жер адиси эмесмин, аскер кызматкери эмесмин, бирок жөнөкөй жаран катары деле бул жакта көрүнүп турат да. Биздин мамлекеттин пайдасына чечилбегени. Кылымдар бою айтылып келаткан биздин жерлерге берип атат. Эми Кыргызстан кепкенедей да, алаканга салса ким менен ким куда, ким эмне иш кылып атат баарын билет. Анан ошол кемпир-абадтын тегерегинде өсүп чоңойгон биздин эл деле бар да. Ал жакта жалгыз эле ошол бийлик өкүлдөрү эле билет эмес да, баардыгы билет. Кеткенин баардыгы айтып атат. Анан эң чоң өкүнүчтүүсү бул трагедиянын жарымы кетип калган. Эң чоң өкүнүчтүүсү булардын өздөрүнүн салакылыгын, өздөрүнүн катачылыгын тарыхый улуу инсан Турдакын Усубалиев келип атат. Ошонун убагында берилип кетиптир. Бул эми абдан бүгүнкү бийликтин чоң катасы. Тарыхый инсанга мындай туура эмес ишти оодара салыш албетте абдан туура эмес. Турдакын Усубалиев эч качан жерди кемиткен эмес. Турдакын Усубалиев керек болсо ал жерди кенерткен. Анын эмгеги менен биздин көптөгөн райондор ошо Өзбекстанга өтпөй калып калган. Биздин көптөгөн сууларыбыз, жерлерибиз коңшу мамлекеттерге өтпөй өзүбүздүн курамда калган да. Бул ачыкталбай атат бүгүнкү күндө. Тескерисинче өздөрүнүн катасын ошол тарыхый инсан кыйлып атышат да. Усубалиевдин учурунда эле берилип кетти. Бирок суунун астын жер биздин жер болчу да. Эми мындай да, элди алдап атышат да. Сууну берген жокпуз, жерди бердик депчи. Могул идиш кимдики болсо ичиндеги суу ошонуку да. Бул идишти мен алып кетсем, суу менен кошуп алып кетем да. Ошондой болуп атат да. Сууну төгүйсем идиш калып атпайбы? Суу эртең солуп калса жер калып калат да. Анан бул акылга сыйбаган акылсыз кишинин сөзүн айтып атат Камчыбек Ташиев бүгүнкү күндөчү. Биз сууну берген жокпуз, жерди бердик депчи. Анан жер кеткенден демек суу да кетти да. Биз кыргыздар мына касиеттүү элбиз да. Жерибиз да касиеттүү. Анан касиеттүү элдин касиетин саткан адам элге да батпайт, жерге да батпайт да. Бул жер маселесине келгенде абдан дыкаттык менен, жоопкерчилик менен мамиле кылыш керек. Мен айтып коет элем, буга чейинки президенттерден дагы сабак алыш керек эле. Ошол эле мына жерди саткан, үзөң кугушту саткан Акаев эмне болду? Элине батпай, жерине батпай жүрөт. Каркараны саткан Бакиев эмне болду? Элине батпай, жерине батпай жүрөт. Андан кийин келген Атамбаев жер саткан жок, түрмөдө болсо да бүгүн Кыргызстанда, элинде, жеринде. Сооронбай Шарипович жер саткан жок. Артынан кандай сөздөр ээрчибесин, бүгүн элинде, жеринде, өлкөбүздө жүрөт. Эми бүгүнкү күнү Баткенден чегералар кетип калды деген сөздөр болуп атат. Ал эми Кемпир-Абад кетип калды. Бүгүнкү бийликтин тагдыры, келечеги ушундан эле билинет да. Булар дагы бүгүнкү күндө ратификациядан өтө элек, жогорку кеңешке келет. Ошол себептен мындай бардык депутаттар, бийлик өкүлдөрү да эске алып койсо дейм да. Касиеттүү элдин, касиеттүү жерине жоопкерчилик менен мамиле кылыш керек. Ойлонуп чечим кабылыш керек. Ойлонуп чечим кабылыш керек, анткени аягы өкүнүчтүү болот да, өздөрү үчүн абдан өкүнүчтүү болот. Зыянын албетте эл тартат, бирок өздөрү үчүн өкүнүчтүү болот да. Мына азыр сиз абактан чыкканга аз эле убакыт болду да. Бирок абактан чыккандан кийин мурдагыдай эле бийликтин кемчилдигин, каталыгын ачуусундар менен коркпой кайра айтып атасыз. Балким сиз ошо абакка унчукпай, сабак алсын деп отургузгандыр. Эми кайра коркпой айтып атканыңыз артында кандайдыр бир кийин дагы түрмөгө абакка отургузуп коёр же да бир нерсе кылып коёр деп чочулоо жокпу негизи? Сабак алган жоксузбу дегендей тиги абактан. Туура, бул суроону ошо мен чыккан күндөн баштап эле позициямдан тайбаганымды, сынбаганымды, эркимдин майтарылбаганын көргөн досторум, бир туугандарым, ошол эле үй бүлөм, ата энем деле айтып атат. Камап коет деп коркпойсуңбу депчи. Мен коркпойм. Мен керек болсо билем. Булар чындыктан коркот. Мени кайсы гана өздөрүнүн ыңгайлуу учур болбосун камап да коюшу мүмкүн. Керек болсо өлтүрүп да коюшу мүмкүн да. Себеби бул эки достун бийлигинин тушунда бийлик түрмөдөн тирүү чыгыш өзү чоң олжо болуп калды да. Канча деген саясий ишмерлер түрмөдөн өлүп, тирүү кирип, өлүп чыгып атышат да. Анан меники деле ошол
коюлган беренелер саясий болгондуктан мени камап да коюшу мүмкүн, өлтүрүп да коюшу мүмкүн. Бирок деген сөз бар да, бирок деген бүгүн абдан оор кырдаал түзүлүп калды өлкөдө. Мекенибиз бизде бирөө эле. Ата журтубуз бирөө эле. Анан бирөө айтып туруш керек да. Жаштар айтып туруш керек. Интеллигенция айтып туруш керек. Анын баарына эле оозун жаабабыз, сабайбыз, камайбыз, өлтүрөбүз деген бул кырдаалды ого бетер курчутат. Адамды ого бетер курчутат. Тайбайт. Эч качан адам эгерде ак болсо, чындык үчүн күрөшүп аткан болсо, ал камактан да коркпойт, өлүмдөн да коркпойт да. Буга чейин Жогорку Кеңештин трибунасынан бир эл өкүлүбүз айтты эле, абактын баарын каралар башкарат, ошо каралардын мыйзамы менен болот, алар кандай бу жерде бийлик жүргүзөбүз десе өзүнүн каалагандай бийлик жүргүзөт экен деп, сиз баягы ошол жерде жон терисин менен сезген адам катары негизги кырдаал кандай, ал жака барган кишинин мындай психологиялык абалы, ошол жердеги басым, кысым кандай болот өзү негизи? Түрмөнү криминал башкарат бүгүнкү күндө. Ошолордун айткандай болот деп мен ошо абакта отурганда Жанар Акаевдин трибунадан сүйлөгөнүн көргөм, ошону айтып атсаңыз керек. Эми жылуу креслодо отуруп алып түрмөдө акыбал кандай экенин айта бериш бул биринчиден туура эмес. Экинчиден криминал бүгүн Жанар Акаевди башкарат. Криминал бүгүн парламентти башкарат. Криминал керек болсо бүгүн бийликти башкарып атат да. Ошол эле Азим Рой деген атага чыккан криминалга Ички иштер министрлигинен медаль берилбедиби? Сыйлык берилбедиби? Эмне Жанар Акаевдин оозун тигип алдыбы? Айтып чыкпайбы? Криминал каякта башкарып атат бүгүн? Криминал сыйлык алып атпайбы? Бийликтин колунан. Ошону айтып чыкпайбы? Криминал бүгүн парламентти башкарып атат. Түрмөнү жөн эле койсун, ал түрмөнү көрө элек да. Жылуу креслодо отурабы? Бүгүн бийликтен башкарылып аткан ошол бийлик өкмөттү, парламентти башкарып атат криминал ошол Азим Рой ИИМдин 95 жылдыгына байланышкан медаль алып атат, сыйлык алып атат. Бул жөнүндө эмне чыкпайт? Ушул жактан суроо жаралат, криминал каякты башкарып атат? Азыркы учурда дагы актуалдуу талкууланып аткан маселе коомчулукта, кадровый маселе да. Коомчулукта ушундай талкуу жүрүп атат. Жалаң президентке жакын, президенттин айланасында кадрлар кызматтан кетип атат, чабылып кетип атат деп мына дейт канча деген министрлер кетти президентке жакын деген. Бүгүнкү учурда Жогорку Кеңештин төрагасы дагы кызматын тапшырып берди. Ушул маселелердин артында эмне турушу мүмкүн? Кандай саясий оюндар же кызыкчылыктар турушу мүмкүн? Кызыкчылыктардын кагылышы болушу мүмкүн силердин баамыңарда? Бул жактан өзүңүз айтып кеткендей кызыкчылыктар кагылышы, достордун кызыкчылыктар кагылышы экөө бийликке келген күндөн башталган. Экөө бийликке келген күндөн баштап менин кадрым, сенин кадрың, бул менин министрим, сенин министриң болуп бөлүп башташкан. Ошол эле креслолорду анан албетте бүгүн эч кимге жашыруун эмес. Мен башында айтып кетпедим, Кыргызстан кичинекей, баардыгы эле кабардар болуп турат баардык нерседенчи. Кимдин кайсы кадр кимдики? Же президенттикиби, же досунукубу? Баары билет. Аз кадрлар экиге эле бөлүнөт да, же Ташиевдики, же Садыр Жапаровдуку. Булар таасир талашуу экөө бийликке келген күндөн башталган. Ошол себептен мына акыркы күндөрү дагы 4 министрдин бир күндө кызматтан алынышы, бүгүн спикер кызматын тапшырышы, мындан бир ай мурун чагы дейм, жаңылышпасам, ошол Мелис Аспеков деген мырза да бүгүн камакта отурбайбы саясий негизде. Ошол айтып кетти эле. Садыр Жапаровдун бийлигин Ташиев тартып алат деп. Ошол тымызын ишке ашып келатат. Керек болсо бийлигинин көпчүлүгүн тартып алып койду десем да болот. Кыргызстанда бүгүн бардык маселелерди, мыйзамдуу, мыйзамсыз маселелерди, өзгөчө ушул кадрдык маселелерди Ташиев чечип калды. Бүгүн бардык чечүүчү, эң мындай маанилүү кызматтарга жалаң Ташиевдин адамдары келди. Президент өзүнүн таасирин жоготту да. Мындайча айтканда, Ички иштер министрлигинен башка бир да кадры өкмөттө калган жок бүгүнкү күндө. Ишенер эч кимиси жок. Мен ойлойм, тынчтык жолу менен эки достун ортосунда революция жакын арада болот. Тынчтык жолу менен президенттик креслосун мүмкүн өткөрүп бергенге мажбур болот. Андан башка жол жок. Калат, ошого баратабыз да бүгүнкү күндөчү. Ташиев бийлигин алып коюп келатат. Көпчүлүгү
бөлүгүн алып койду десем дагы жеке менин пикирим да ошондой да. Мына өзүң дагы баягы акыйкатсыздыкты жон теңиме сезип абакта отуруп жаңы чыкпадыңбы? Мына бүгүнкү күндө дагы ошондой кырдаал турат да. Себеп дегенде мына ошол эле Ырыс Жекшеналиев деген жаш бала, Адилет Балтабай, ошол Эмил Бекиев деп бийликке карата бир ачуу сын пикирлерди айтып турганын баары бүгүн абакта отурат. Мына тергөөлөр бүтө элек, же алардын актыгы же чындап мыйзам бузгандыгы далилдене элек да, бирок жөнөкөй пикир үчүн отурушат ошолор. Ушуга көз карашыңар кандай? Албетте бул абдан өкүнүчтүү. Бүгүнкү бийликтин көптөгөн каталарынын эң чоң каталарынын бири ушул да. Садыр Нуркожоевич өзү жаңы бийликке келгенде айтканда, эч кандай саясий куугунтук болбойт. Бир дагы жаранга, бир да активистке, журналистке, саясатчыга эч кандай саясий куугунтук болбойт деген да. Ал эми бүгүнкү түрмөдө отурган ошол эле жаш балдар, 19 эле жаштагы Ырыс Жекшеналиев эч далили жок бүгүнкү күндө түрмөдө отурат. Ал мен бүттү саясат жөнүндө жазбайм, окуумду улантам десе дагы чыгарбай атышат. Адилет Балтабай, бул абдан принципиалдуу билимдүү адам. Эмил Бекиев, албетте ал ачуу сөздөрү менен сындаган. Президентти зек деген, ачуу өзүнүн цензурага туура келбеген сөздөрү менен сындаган, бирок адамдын өзүнүн жеке эмоциясы, өзүнүн жеке ой пикири, ичиндеги сөздү, ичиндеги ой, максат, пикирин адам өзүнөн сылык сөз менен чыгарабы, же ачуу сөз менен чыгарабы, ал өзүнүн иши да. Эмил Бекиев ачуу сөздөр менен чыгарчу да. Ошондой эле Адилет Балтабай дагы бүгүнкү бийликтин көптөгөн ошол эле шайлоодогу болгон мыйзам бузуулар, кадрдык саясаттагы чабалдыктар боюнча көп айтып келет эле. Ошол эле казиного каршы чыгат эле. Ырыс Жекшеналиев дагы ошол көптөгөн кен байлыктар, ошол эле жетим тоо боюнча көптөгөн материалдар даярдайт эле. Эми бул коркутуп, үркүтүп элдин оозун басабыз деген чоң ката да. Бүгүнкү бийлик да мени да камап, башкаларды да камап аброй тапкан жок, жана аброй таппайт да. Тескерисинче булардын аброю өчөт. Булардын коркок экенин белгиси да бул дегенчи. Эмнеден коркуп атканы, чындыктан коркуп атканы ушундай белгиси да. Бүгүн эгерде үчөөнү тең бошотуп койсо, бийликтин мындай туура кадамдардын бири болмок. Чоң жетишкендиктердин бири болмок деген эмес да. Сөз эркиндигине басым бүгүнкү күндө болуп көргөн эмес. 30 жыл ичинде бизди мындан дагы жаман президенттер башкарган. Бирок эч кимиси сөз эркиндигине, адамдын ой пикирине мынчалык кийлигишкен эмес, мынчалык бут тосгон эмес, мынчалык тоскоолдук кылган эмес да. Бул биринчиден жеке адамдын өзүнүн алардын жакындарын сыздатып, ыйлатып, жеке адамдын укугун тебелеш, бул эң чоң ката да. Мына өзүң байкап атасың, азыр кымбатчылык болуп атат, баардык азык-түлүктөн баштап, курулуш материал эмне болсо ошонун баары кымбат да, 2 эсе, 3 эсе кымбаттап кетти. Мурдагы баягы азыркы бийлик келгенге чейинки учурга салыштыргандачы. Анан ушул бийлик, ушул экономикалык саясий абалды жөндөп кете алабы? Келечекти кандай баалап карап көрүп атасың маселен? Бүгүнкү өлкөбүздөгү оор социалдык, экономикалык кырдаалга, абалга ошол президенттин жүргүзгөн кадрдык саясаты күнөөлүү. Эң биринчи кезекте улуу инсандардын бири айткан экен, кадры решает всё депчи. Анысы кандай? Кадрлардын баары чабал, билимсиз, же кызыкчылыгы башкада, көздөгөнү башкада. Эл үчүн эмес, ушул чындап экономиканы көтөрөйүн деп эмес, өзүнүн банктагы счетун, өзүнүн жеке чөнтөгүн байытып алыш максатында элдин кызыкчылыгы үчүн иштеген мекенчилерди топтогонго тилекке каршы Садыр Жапаровдун саясий эрки жеткен жок. Биз башыбыздан 3 революция өттү. 3 революция ошол мамлекетти бүгүнкү акыбалга алып келген күнөөкөрлөр, себепчилер бийликке келбесин, ошолордон тазаланалы деп дагы акыркы революциябыз болгон. Тилекке каршы жалганчылар, мошенниктер, шылуундарга командасын топтоп алган. Бул эң биринчи себеп. Ал дүйнөлүк кризис, инфляция деген бар экинчи этапта. Инфляция дүйнөдө болуп атат. Кымбатчылык биздегидей, жумушсуздук, кризис бизде эле болуп атат да. Ошону айтып кетет элем. Эң биринчи себеби ошол
бул кадрлардын туура эмес тандалышы болуп калган да. Мына бүгүн баягы азыркы бийликтин келишине 2 жыл болот да. Баягы бул 2020-жылдык 5-октябрдагы шайлоолорго карата толкундоолордон кийин азыркы бийлик келди да, мына толук бир 2 жыл болуп калды десек болот да. Ошол учурда жаңы бийликке келип аткан азыркы президент Садыр Жапаров 2 айдын ичинде өзгөрүүлөр болот, 2 жылдын ичинде экономикалык өсүштөр болуп, карызтарды жаап баштайбыз, мигранттар өлкөсүнө кайтып баштайт, чоң убадаларды берген да. Ошолордун канчасы канчалык деңгээлде ишке ашты, аткарылды бүгүнкү күндө? Мен айтып кетет элем, жалпылап айтканда, Садыр Нуркожоевич жаңы бийликке келгенде берген убадаларынын эч бири аткарылган жок. Толук жоопкерчиликти мойнума алып туруп аткарам. Айтам да. Эч кандай экономикалык жактан өскөн жокпуз. Өсүш болгон жок, секирик болгон жок. Бир дагы министрликте, ведомстводо, бийликтин бир дагы бутагында реформа болгон жок. Реформа деп элди алаксытып, айрым өзгөрүүлөр болду. Бирок бул ошол өзүнүн бийлигин бекемдеш үчүн, өзүнүн саясатын жүргүзгөнгө өзүнө ылайыктап баш мыйзамды өзгөрттү, анча-мынча министрликтерди кошту, болгону ошондой кадамдарга барды да. Бүгүнкү күндө берип аткан мага 3 ай бергиле мен реформа жасап ийем, мыйзамдуулукту алып келем, адилеттүүлүк орнотом, сөз эркиндигине кысым болбойт деген бир дагы тилекке каршы бир дагы убадасын аткарган жок. Мына туура бүгүн ошо революция болгонго бийлик алмашканына 2 жыл болду. Ошол бийликке Садыр Нуркожоевичти алып келгенине себепчи болгон ошол ыңкылапты дагы Садыр Нуркожоевич революция катары тааныганга да эрки жетпей койду бүгүнкү күндө. Ама мен камалганымдан ошол революцияга бүгүн туура 2 жыл болуп атпайбы? Ошол добуштарды сатып алды деп мага койгон айыптардын бирөөсү ошол болгон. Демек үмүттүн өлгөнүнө мен күнөөлүү болуп калдым да. Себеби Садыр Жапаровдун бүгүнкү бийликтин тушунда реалдуу срок алып, реалдуу отуруп чыккан жалгыз мен. Жана ошол шайлоого байланыштуу күнөөкөр деп жалгыз мен табылгам. Канчалаган олигархтардын партиялары барган. Видео, фото, фактылар толтура. Толтурган протоколдор толтура. Салынган штрафтар толтура, бирок жалгыз мен күнөөлүү деп табылып атам да. Ошол себептен айтат элем, мен укугум, эркиндигим аябай тебелеп тепселенди. Булар мага карата зулумдук кылышты да, жеке адам катары мага. Текмет мырза, атайын убактыңды бөлүп келип маек бергениңе ыраазычылык билдирем. Ден соолукта бол, арба дайым бар бол. Рахмат, сиздерге рахмат.